Тагдырдын сыноосуна баш ийбеген аракет. Ак эмгектин үзүрү. Жарыктыкты бир көрүүгө зар болгон тагдыр. Кай жерде жүрсөң бир басып кагышып эки жүрөктү. Мен Акимова Марифат, Абдыразаковна булумун. Мен бул жерге келгениме 12 жыл болду. Мен ошо 12 жылдан бери ушул жерге келип, ушул ишканага, ошо дыйкан ишканасына келип, ушинтип матрас тегишти үйрөнүп, көзүм көрбөсө дагы ушуну аракет кылып үйрөнүп, үйрөткөн эжелер биринчи келгенде мен өтө урушат болчу. Урушканда мен аябай ыйлайт элем. Ыйлаганыма карабастан ушинтип матрас тигишти үйрөндүм. Аллага шүгүр, 12 жылдан бери ушул матрасты тигип турамын. Ушул сиздер көргөндөй эле ушул матрастарды көзүм көрбөйт, бирок колумдун мындай карычы менен алып барып иштей беремин. Жашоодо тагдырдын түрдөө сыноосуна кабылган инсандар арабызда көп. Сыноону көтөрө албагандар дагы жок эмес. Төрөлгөндө көз азиз болгон Марифат айым бүлөө күтүп 2 кызын тарбиялоодо. 12 жыл алдын каладагы көз азиз жана кулак угусу начарлар үчүн түзүлгөн дыйкан ишканасына келген. Тубаса ден соолугуна, майыптуулугуна карабай тигөө цехинде төшөнчүлөрдү кабыганды үйрөнгөн. Буйрутма болсо ар дайым кичөө кызы менен иш ордуна келет. Мен жаштыгымда өзү негизи жаштыгымда мен массажист болсом, аппак калат кийип иштесем дейт элем, бирок ал планым орундалбады, бирок орундатканга аракет жасадым. Азыр анча-мынча кичине кирнелеп, жаш балдар кирнелеп, анан же болсом желкем уюп калды, колум ооруп атат дегендер кичине укалап койсом, колум жеңил, кандайдыр бир жакшы болуп калат да. Анан ошол жагымдан ушу элге жардам берип келатам деп дагы ойлойм да. Биринчи турмушумдан ажырашып кетип, анан келгенмин бул жерге. Бир кызым бар болчу, келип ушул жерде кайра дагы күйөө менен жараштым. Экинчи кызым да ушул жерде төрөлдү. Экөөнүн атасы бир болду да, мындайча айтканда. Анан кийин кайра кичинекей кызымды да төрөгөндөн кийин дагы кайра ажырашып кеттим. Бирок жашоомдон маалыбайм. Ушул жерде ушу общежитияда бир комната үй берилген, ушу ишкананын атынан. Ошол үйдө мен ушу 2 кызымды тарбиялап чоңойтуп жүрөм. Марифат айым Араван районунун Октябрь айылынан 5 бир тууганы бар. Анын 3-өнүн көрүүсү начар. Мен өзүм Араван районунун Октябрь айылында туулганмын. Биз 5 бир тууганбыз. Анын 5-өөбүздөн 3-өөбүз ушундай позрение болуп калдык. Биринчи топтогу майып болуп калдык. 2 уул, 3 кызбыз. Кыздардан мен позрение болуп калдым. Уулдардан 2 уул бар, экөө тең. Ушундай зрениясы жетпей калды да. Анан ошо төрөлгөнүбүздөн, ушундай төрөлгөн үчүн жашоодо дагы ушинтип жүрөбүз. Цехке келген кезде инеге жибөт кыра албай кайчыны пайдалануу өтө чоң кыйынчылыкты туудурган. Колунун сөмөйүнө ийне кире берип эч нерсе сезбей катуу болуп калган. Өз жумушун мыкты өздөштүрүп күнүнө мындай төшөнчүлөрдөн 6 чейин тигет. Ооба, ийне сиздер айткандай ийне менен көп
ушташтык десем болот. Ийне колубузга кирип кетет, колубуз сайып колдорубуз парстанак болду, мынакей жоор болду, мынантип катуу болуп калды. Азыр ийне сайсам колдорум сезбейт. Беморал ой сай беремин. 12 жылдан бери уже колдорубуз да пышып калды да. Анан ушинтип тигип иштеп жүрөмүн. Мисалы мен ийнеге жип өткөргөндө, биринчи келгенимде, ошо 12 жыл мурда келгенимде бул ийнеге жип өткөзүү деген мен үчүн аябай кыйын болчу да. Мен ыйлайт болчумун, аны өткөрө албастан кетти. Аркамда шериктерим бар болчу, ошолорго кел жардам берчи, мынаны өткөрүп берчи деп эметет элем. Азыр жок, Кудайга шүгүр. Өзүм эле өткөрөмүн, өзүм эле тигип, эме кылып тиге берем да. Анан ар бир матраска 7 килограммдан пакта тартып берет. Мен ушул пакталарды өзүм тытып, пакта аткызганда тыта турган майын кылып тытып, анан аны саламын. Балдарыбыз, эркек балдар бар, алар алып келип мага тигип, жыгач менен, чоң жыгач менен уруп, муну тегиздеп беришет. Анан мен ошол тегизилген матрасты алып чыгып, кайрадан ушундай түрдө мен буларды тигип чыгам да. Буйрутмалар көбүнесе мамлекеттик ооруканалардан жана аскердик кызматтардан түшөт. Айына жакшы алса 5000, кээ бир күндөрү иш болбой да калат. Жөрөк пул жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн каралган акчага тиричилигин улантат. Айлык маселеси ошо, айлык маселеси иштегениңе жараша төлөйт. Эгер ишканада заказ көп болсо, анан ошого карап айлык берет да биздечи. Анан эгер биздин пландарыбыз, мына өкмөт жагында пландарыбыз дагы толгон болсо, премия дагы берилет. Анан ошолор менен биз жөлөк пул берилет. Биринчи топто майып болгонубузга карата, анан ошолор менен жаныбызды багып, кыздарымды багып дегендей жүрөм да. Эми ар түрдүү алабыз да, алгандачы кээде 5000 алабыз, кээде ал деле жок болуп калат, кээде 3000, 2000, 5000 ар түрдүү да. Эми көп алып калган мезгилибиз дагы болот. Бирок Аллага шүгүр жок эмес, ошо эме менен жашап келатабыз. Жумушта бирге иштеген кыз-келиндердин баары ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, көбүнесе сүйлөй албагандар. Зериккенде ырдап ишин илгерилетет. Зериккенде бул жерде жалаң дудук кыздар иштеген үчүн сүйлөгөндөн зеригип, кээде сүйлөгүм келип калат экен да, анан ошондо эмне кылышты билбестен өзүмчө үнүмдү бийик чыгарып ырдап алам. Анан эшиктен киргендер мени карап коюп кайра чыгып кете беришет да. Ошондо мен
өзүмчө ырдагым келип калат, ошондо ырдаймын. Сиздерге ырдап берем десем. Бал болсоң балың татайын, башыңды сага катайын, махаббат ачып жүрөктөн, бактылуу болуп жашайын. Махаббат ачып жүрөктөн, бактылуу болуп жашайын. Сен менин өмүр бир өтсүн, сен мага сүйүмүрөксүн. Кай жерде жүрсөң бир басып кагышып эки жүрөктүн. Кай жерде жүрсөң бир басып кагышып эки жүрөктүн. Жаратканга шүгүр келтирет. Дени сак адамдардын нараазычылыгын угуп калса кейип алат. Алты саны аман туруп аракет кылбагандар көп экенин айтат. Жаш кезинде достору менен бирге боло албай жарык жашоону көрбөгөн үчүн ыйлап капаланып жүргөн. Мен биринчи башында ошо айылда чоңоюп, айылда жашаганым үчүн мен өзүм теңдүү адамдарды мен көргөн эмесмин да. Айылдачы зырячилер менен, бүт сак адамдар менен окуп, ошолор менен чогуу жашап, ошолор менен дос болуп жүргөнүм үчүн сиздер айткандай эле мен ошондой мен көзүм эмнече мынтип көрбөй калды, мен ушулар көзүм таза болгондо мен ушулар менен бирге жүрмөкмүн, ушулар баскан жерге мен да басмакмын, ушулар менен мен да тең жүрмөкмүн деп, анан кийин мен ушул ишти кылат элем деп, ал колумдан келбей калган иштерге налып жүргөнмүн да. Анан кийин ошо 12 жыл мурда мен ушул ишканага келдим. Өзүм окшогон көзү көрбөгөндөрдү көрдүм. Ошо өзүм окшогон көзү көрбөгөндөр менен дос тутундум. Аллага шүгүр, Аллахым мага ушуларды берди. Азыр мен жашоомдон албаймын. Анткени мага окшогон дагы көзү көрбөгөн адамдар көп экен да. Мен ошолорду көрүп, өзүмдүн жашоомо Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр, мен басып жүргөнүмө шүгүр. Мен да ушулар катары экенмин деп ойлоп калдым. Алдысаны аман
Ишканада атайын 7 үй бүлө үчүн бир бөлмөдөн турган жатакана бар. Марифат айым 2 кызы менен ушул бөлмөдө жашайт. Кыш айында суук болуп көмүрдөн кыйналат. Биз кирген учурда дагы үйдүн суугу байкалды. Чоң кызы дасторконун жайып Марифат Акимова жашоосу тууралуу кенен айтып берди. Мына ушу өзүңүздөр көргөндөй ушул жерде бир комната общежитиеде жашаймын. Бир комната 2 кызым бар. Кудайга шүгүр, чоң кызым 16-га чыкты. Сиздер айткандай Куда күтөм, той кылам дегендей. Кудай буйруса бир 3-4 жылда эле болуп калат деп ойлойм. 3-4 жылда мен билбейм 18ге чыгып кетеби. Аны Аллахым өзү билет. Мен ушул убактан пайдаланып айтар элем, ушу чоңдорго, депутаттарга, президенттерге айтар элем. Домдордон айнектери жарык, үйү жылуу, от жакпай турган, жылуу отоплениясы бар үйдөн болуп калса, ошол жакшы болот эле дейм да. Куда күтөт экен, мен жамандык болот, жакшылык болот, эми Аллахым ким кандай болот аны айта албайбыз да. Анан ошого мен ошо бир комната болсо дагы ошо домдордон, условиялуу үйлөрдөн алсам деп тилеймин. Аллахым ошону берени унутпасын. Учурда Аллага шүгүр, да бир баса бергиле кетчү нерсе. Жылда 2 жылдан бери мага Элим барсынбы деген фонд бар. Ошол Элим барсынбы деген фонд бизге продукта жагынан, анан отун, суу, көмүр жагынан бизге өтө көп жардам берди. Былтыркы жылдын эсебинде мен 1 мешок да көмүр алган эмесмин. Себеби алар бизди аябай колдошту. Жаңы жылдарда кичинекей кызымды алып барып, баягындай оюн зоокторго алып барып ойнотуп келди. Башка дагы чакыруучу ушундай жаш балдар ойной турган, жаш балдарга тиешелүү нерселер болсо бүт чакырышат, алар барабыз. Кызымды жетелеп алып барып ойнотуп, сүйүнтүп алып келем да. Ошолорго да Аллах ыраазы болсун, үйлөрүнө ырыскы береке пейиз берсин, иштерине ийгилик берсин. Алла ыраазы болсун демекчимин. Азыркы кездеги көйгөйү терезеси чоң, бир бөлмөлүү үйгө жетүү. Кыздары бой жетип турмушка берерде жаңы өз үйүндө узатсам дейт. Бакчабызда бак, аппак, балатылар да аппак, балдар жана тептешти, бары болот карышкыр, коюн кылып салып тилде кичинесинде мени тоголонуп таптой, тоңобуз деп коркпой, алар кайда сашышат, жыгыла бизде шотко, жыйылга яктан качышат. А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З. Мен алдымда көптөгөн пландарым бар. Аларды ошо Кудай буйрса тойлорду кылсам дейм, ушундай условиялуу үйлөргө чыксам деймин, ал үй той кылсам деймин. Ошентип көптөгөн пландар бар да. Эми анан кийин дагы үлгү катары айтып кетер элем, ошо бизге окшогон инвалидтерди
көрүп, мына мисалы менен башка дагы ошо мага окшогон иштегендер бар да, мисалы дудуктардан бар, ошолорду көрүп бизге ушундай таза адамдар иштесе, алар дагы ынтынса, ошо Кыргызстаныбызга кичине болсо да салымын косса жакшы болот эле дейм, ойлойм да. Неме көзүмдүн зрениясы боюнча айтып берсем, күн эгер жайындасы күн аябай жакшы тийип турат, билесиздер, ошол убакта мен эшикке күнгө чыксам кичине көрөмүн да. Анан эгер мындай күн бүркөө болуп калган мезгилде мен көзүм такыр көрбөй калат, боз болуп баягы калың клёнканы тосуп коесуң астыңа. Ошондо клёнканын ар жагында кандай көрүнүп аткан болсо, мага да кудо ошондой көрүнөт да. Боз болуп эле ак менен караны айырмалай албастан ушундай кыйын болуп калат да. Ошентсе дагы бирок эптеп септеп жашап атабыз. Мен үчүн адамдардын жүзү дегендей сиздер айтмакчы, мен үчүн кыйын. Мисалы күн тийип турган убакта мен кыздарымды жүзүн, мисалы адамдардын жүзүн күнгө чыкканда кичине көрүп эметем. Анан антак жөнөкөйчүлүктө астымдан танып жүргөн, дайым жанында бирге жүргөн кызым астымдан үндөй өтүп кетсе, мен о кызым тааныбайм. Себеби мен аны көрбөйм. Анын үнү менен ошо кызымды эмесине билем да, ким экенинчи. Башка тааныш адамдар, досторум бар, жаныма келип сүйлөп өтүп кетсе, мен ошол адамды анал экен деп таанып калам да. Анын жөнүнө унчукпай өтүп кеткен болсо, мен ошол адам кичине кызымды, чоң кызымды чоңойткондо деле бирок кандай десем болот, кичинекей эми төрөлгөндө, жаңы төрөлгөндө аны карагандан аябай кыйналдым. Апам келип жардам берди, 67-ге чыккан апам бар, ошол келип жардам берди. Кийинчерээк бир 5-6 айлык болуп калганда анан өзүм мындай эркин карап, өзүм көтөрүп, өзүм тамак берип, неме үйрөнүп калдым да. Анан кичинекей бешикте эми жаңы төрөлгөн Алейди караш кыйын экен. Аны апам жардам берди, чоң кызым жардам берди, ошентип көптөп багып алдык. Жараткандын сыноосуна шүгүр келтирип, мүмкүнчүлүгүнө карабай жашоо үчүн күрөшүп келе жаткан инсандар арбын. Марифат айым кыздарынын жүзүн көрбөсө да, алардын келечеги үчүн тынымсыз эмгектенип келүүдө.